Саламатсызбы, кымбаттуу курбум. Сизди кирип келген жаңы жылыңыз менен чын жүрөктөн куттуктап, келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусунун ушул жаңы чыгарылышына кош келиңиз демекчибиз. Бүгүнкү жаңы жылдын алгачкы күнүндө сиз менен ободо амандашып турганыбызга кубанычтабыз, Асылзат айым. Амансызбы ардактуу айым. Мен дагы сизди бүгүнкү кирип келген жаңы жылыңыз менен, жаңы жылдын алгачкы күнү менен куттуктайм. Бүгүн студияда сиз менен Ширин жана Айсел. Биз сүйүктүү радио угарманыбыз менен байланыша ала тургандай, байланыш каражаттарын ойлоп тапкан акылдуу адамдар үчүн кандай ыраазыбыз. Ар аптанын ушул күндөрү сиз менен ООО аркылуу кездешүүгө алган мүмкүнчүлүк үчүн да кубанычтабыз. Туура айтасың, Асел. Эгерде биз угармандарыбыз менен баарлашкыбыз, жолуккубуз келсе, анда көп убакыт, каражат, күч талап кылынат эле. Өзгөчө алыскы райондордо жашаган биз үчүн кымбаттуу радио аркылуу курбу болуп калгандарга баруу кыйын болмок. Ушундай кыштын күндөрү андан бетер кыйын болмок деп ойлойм. Ошондуктан алыс сапарга аттанбастан эле так ушул студияда отуруп алып, аба толкундары менен сиздин үйгө кирип баруу мүмкүнчүлүгү кандай сонун. Эмесе алдыда сиз үчүн даярдалган маалыматтарга, акыл кеңештерге кулак түрүңүз. Биз адамдар мамилешүүдө үнүбүз, тилибиз абдан күчтүү курал эмеспи? Бири бирибиз менен ой бөлүшө алабыз, ички сезимдерди айта алабыз, жагымдуу же жагымсыз учурлар жөнүндө билдире алабыз, чынбы? Анан ушул жаңы жылдын алдында же жаңы жыл күндөрү жакындарыбызга, досторго эмне деген жакшылыктар тиленип, каалоолор айтылса керек. Жараткан Кудай адам баласына сүйлөшүү аркылуу мамилелерди курууга эң сонун тил деген белекти берген. Баарыбызга белгилүү болгондой, тил менен адам туура, ийгиликтүү, жакшы натыйжа бере турган мамилелерди курат же тескерисинче тили менен баарын талкалап алат. Макулсузбу? Катаал, одоно сөздөрдү айтып, жалган сүйлөө үчүн тилибизди колдонуу менен аны жараткан каалагандай же белгилегендей колдонбой жатабыз деп билишибиз керек. Бүгүн болсо, кымбаттуу айым, биздин уктуруудан сиз менен туура эмес айтылган сөздөр, жалгандык тууралуу сүйлөшүүнү кааладык. Ал эми жалгандын карама каршысы чындык. Чынчыл болуу бул эң баалуу адамдык сапат. Адамдар менен жакшы мамилешүүдө болууну кааласак, чынчылдыкка өзүбүздү тарбиялайлы. Эмесе алдыдагы баалуу убактыңызды биз менен бирге өткөрүңүз жана чындык менен жалгандык жөнүндө ой жүгүртүүбүзгө кулак салыңыз. Кымбаттуу айым, сиздин саламаттыгыңыз сиздин чынчылдыгыңыздан көз каранды экендигин билдиңиз беле? Бул айткандарыбыз сизге таң калыштуу сезилип жатса керек. Адам калпты эмес чындыкты айтууну тандап, чынчылдык менен жашаса, ден соолугу да чың болот экен. Себеби жалганчылык адамдын жашоосуна коркунуч менен стресс алып келет. Ойдон чыгарылган окуяны айтып коюп, адамдар ал ачыкка качан чыгып, эл алдында маскара болор экем деп коркунуч менен жашайт. Мисалы, сиз жакын адамыңызды же курбуңузду алдап койдуңуз дейли. Албетте, сиз бул ишиңиз үчүн уяласыз. Бир күнү болбосо, бир күнү жалган сөзүңүз үчүн жооп беришиңиз керек болот да. Ошентип, жалган айтуу адамдын акылына да, ден соолугуна да чоң таасир этет. Себеби айтылган жалган сөз тынч уйку да бербейт. Тынч тамактана да албайсың. Жана мунун баары бери жак эле. Сиз өзүңүздү чынчыл адаммынбы деп текшерип көрсөңүз болот. Сөздүктөрдүн биринде чынчылдыкка мындайча аныктама берилет экен. Ишенчиликтүү, чыныгы, чын дил, накта, таза сөзү менен иши дал келет. Сиздин жашооңуз ушул аныктамага туура келеби? Чындыгында адам бир көргөндө жакшыдай, чынчылдай көрүнүшү мүмкүн. Бирок бардык эле учурда биз башкалар ойлогондой жакшы боло албай кетебиз. Жеке мен өзүмдүн жаман жактарымды жабуу үчүн бет кап кийип алам же өзүмдү кандайдыр бир жаман сөздөн коргоо үчүн айланама дуалдарды куруп алам. Мунун баары салыштырылып айтылган сөз экенин түшүнүп жатсаңыз керек. Же өз оюбузду айтышыбыз керек болсо унчукпай коебуз. Же чынында эмне кылып жатканыбызды башкалардан жашырып коебуз. Кээде кийин ал менин жүрөгүмдү жаралайт деп корккондуктан бир адам менен жакын мамиле түзгүбүз келбейт. Деги жагымсыз жагдайлардан качуу үчүн дуалдарды кура баштайбыз. Бирок билесизби, ардактуу айым, ошол дуалдардын ордуна терезелерди курганыбызда баардыгы жакшыраак болот беле деп ойлойм. Сиз ичтен терезе аркылуу сыртка көз сала аласыз. Ал эми кимдир бирөө сиз курган терезе аркылуу ичке көз сала алат. Дуалдар адамдарды бири-биринен толук бөлүп коет. Сиз өзүңүз салыштырмалуу дуалдарды курат белеңиз же терезелердиби? Ал эми мен терезени тандаар элем. Менин тереземден чыккан жарык менин тегерегимдегилерге да жетишин каалайм. Алардын жарыгына мен да курчалгым келет. Ширин, сен кандай дейсиң буга? Бирок биз бардык эле учурда чындыкты айта албайбыз да. Мисалы, мен жаңы эле чачымды кырктырдым дейли. А сен болсо мени көргөндө
Чачын эмне кылып алган, жарашпай калыптыр деп ойлошуң мүмкүн. А мен сенден чачым кандай болуп калыптыр деп сурасам, сен мага сага таптакыр жарашпайт экен, кырктырбай эле койсоң болмок деп айтпайсың да, туура байсел? Эгер ушинтип айтсаң, мен сага таарынып калышым мүмкүн. Бирок сен мага аябай жакшы кыркыптыр, сага жарашат экен деп калпайтышыңды да каалабайм. Биз ушундай учурда эмне кылышыбыз керек? Жакындарыбызды капа кылып албашыбыз үчүн калпайтып койсок деле болобу? Же адамды капа кылбай чындыкты айтуунун башка жолу барбы? Биз калпайтпашыбыз керек. Ал эми адамдын көңүлүн оорутпай чындыкты кантип айтуу керектиги жөнүндө ыйык жазууда. Чындыкты сүйүү менен айткыла деп жазылган. Бул Инжил китебинде Эфестиктерге элчи Павыл 4-бөлүм 15-аятта жазган. Анан биз кантип Кудайдын ушул сөзүн аткара алабыз деп ойлойсуң, Асел? Чынында иш жүзүндө деле биз ойлогон оюбузду абайлап айтсак болот деп ойлойм. Мисалы, чачыңды кырктырганың өзүңө жактыбы? Же чынын айтсам, узун чач сага көбүрөөк жарашчу деп айтсак болот. Анда биз оройлукка жол бербей эле чынчыл боло алат турбайбызбы? Бирок кээде ойлогон оюбузду абайлап айтканыбыз менен баары бир орой болуп сезилишибиз мүмкүн. Мисалы, бир туугандарыбыз баңги зат колдоно баштаса, же нике бузуп ойноштук кылса, же башкаларга кордук көрсөтсө, биз алардын туура эмес кылып жатканын айтышыбыз керек да. Албетте биз чындыкты бетине айткандыктан алар бизди жаман көрүп, биз менен сүйлөшкүсү келбей калышы мүмкүн. Бирок баары бир биз Кудай сөзүнө ылайык жакыныбызды жамандыктан сакташ үчүн аларга чындыкты айтышыбыз керек деп ойлойм. Анткени алар да чынчыл, достук мамилеге муктаж да. Жашообузда кандай гана кырдаал болбосун, Кудайым бизге дайыма чынчыл болууга жардам берсе экен. Кымбаттуу айым, сиз тилдин күчү жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Келиңиз азыр чогуу ой жүгүртүп көрөлү. Тил тамактын даамын сезүүгө биринчилерден жардамга келет. Ысык, муздакты сездиртет. Куйкалаган ысыкта суунун муздактыгынан жаныбыз серги түшөт эмеспи? Ал эми оттон чыккан тамактын даамын сезүүдө да тилдин сезгичтиги кандай гана маанилүү. Тилибиз даам татууда эле эмес, оозубузга тамак салып, чайнап жутууда да чоң мааниге ээ. Бирок баарынан маанилүүсү тил баарлашууда өзгөчө роль ойнойт. Англисчеби, кытайчабы, кыргызчабы, кайсы гана тилде сүйлөбөйлү биздин кичинекей тилибиз бири-бирибизди түшүнүүдө маанилүү. Туура айтасың. Тил болбосо биз кантип сүйлөшмөк элек? Бүгүнкү темабызга ылайык суроо бере турган болсок, тилибизди туура колдонуп жатабызбы деген суроо туулат. Бул ар бирибиздин өз абалыбызга, кырдаалдарга жараша болсо керек. Айрым учурда тилибизди жакшы, адамга шык берүүчү баталуу сөздөрдү айтууга колдонсок, кээде тилекке каршы, жанга жагымсыз, кайра-кайра эстен кетпеген, каргыш сыяктуу жаман сөздөр үчүн колдонулуп калат эмеспи? Жылдын башында эле өзүбүзгө туура, жакшы максаттарды коюп, үй бүлө үчүн оозубуздан бата сөздөр төгүлүп, жеңиштерге жеткирүүчү, шык берип турууну көздөйлү. Бул кандай жакшы. Келиңиз Убакытта тапкан экенсиң. Туура андан көрө кирлериңди жайбайсыңбы деп кыйкырат. Мира тиги аялды жек көрүү менен карап, анан артына бурулуп өз жолуна түшөт. Анын көзү баштагыдан да катуу ооруй баштайт. Көзүмө кыпын эмес эле андан чоңураак нерсе кирип кеткен өңдөнөт деп ойлойт. Анан короодо чай ичип отурган кошуналарын көрөт. Алар сабыры сууз бир аялды күлдүргөнгө аракет кылып тамашалап жатышыптыр. Мира алардын да жанына басып келип: «Эй, мындан башка кылар ишиңер жокпу? Андан көрө маанилүү бир нерсе жөнүндө сүйлөшсөңөр боло» деп кыйынсынат. Аларга да ачуусу келип, андан ары жолун улайт. Көзүнө таш кирип кеткендей баштагыдан да катуу ооруй баштайт. Бирок ал токтобостон кете берет. Андан соң ал жашылча жемиш сатып алайын деп базарга кирет. Ачышы ооруган көзүн ушалайт. Көзүн ачса, маңдайында жарашыксыз боенуп алган кийим кечеси кийир сатуучу турганын көрөт. Анын жанына келип: «Эй, сен эмне болуп боенуп алгансың? Базарга ушундай кийим менен чыккандан уялбайсыңбы?» деп шылдыңдайт. Бирок артына бурулаары менен көзү салаңдап чыдатпай ооруй баштайт. Кеч кирип калган учур эле. Ошентип эмне кылаарын билбей карайлап турганда, бир аял аны байкап калат. «Мира, сенсиңби? Сага эмне болду?» деп сурайт. «Кеч болуп кетти, кел мен сени үйүңө чейин узатып коеюн» дейт. Мира болсо: «Жок, узатпай эле кой. Мен өзүм эле кетем.
жардам бергениң үчүн сага милдеттүү болгум келбейт деп айтат. Тигил аял: мага эч нерсенин кереги жок. Сени болсо доктурга алып барыш керек деп Мираны доктурга жетелеп жөнөйт. Доктур Миранын көзүн көрүп: сиз аябай жаман оору менен ооруп калган турбайсызбы? Көзүңүздө дөңгөч бар экен деп атайын аспап менен Миранын көзүнөн аны сууруп алат. Мира: дөңгөч менин көзүмө кантип кирип кеткен деп сурайт. Доктур ага: биз башкаларды соттогондо көзүбүздө ушундай дөңгөч пайда болот. Мунун кесепетинен сокур болуп калышың да мүмкүн. Мындай ооруга чалдыкпоонун бир гана жолу бар. Биз башка адамдарга сын тагып, алар минтип койду же тигинтип койду деп соттой бергенди токтотушубуз керек. Сүйлөгөн сөзүбүзгө, кылган мамилебизге байкоо салышыбыз керек. Башкаларды соттоо биздин милдетибиз эмес деп жооп берет доктур. Кымбаттуу айым, бул болуп өткөн окуя эмес экени, ойдон чыгарылганы түшүнүктүү эле болду го деп ойлойм. Бирок биз баамдагандай ушул окуянын да чындыгы бар. Ошол тууралуу бир аз сөз кыла кетсек. Жуулган кирин кермеге жаюуга чыккан аялга айткан Миранын сөздөрүн эстейличи. Бир аз убактысынан да баласын ойнотууга бөлгөн аялды Мира жөнү жок жерден айыптады, туурабы? Бул Мира үчүн бекерге кеткен убакыт болуп эсептелди. Чындыгында кептин баары чоочун бирөөнүн турмушуна кийлигишкен өзүндө экенин түшүнгөн жок. Миранын көзүндө өзүнүн туура эмес жагын көрбөгөндөй, дөңгөч чынында эле болгондой көрүнүш. Андан көп узабай ал маанайы бас турган курбусунун көңүлүн көтөрүүгө аракет кылган бир топ жаш келиндерге жаман тилин тийгизип өттү. Алардын кылып жатканын маанисиз иш деп атады. Бирок бул жерде маанисиз иш менен дал өзү алектенип жаткан. Өзүнүн катачылыгын көрбөгөнү чындыгында эле көзүндө дөңгөч бардай сезимди жаратат. Ошону менен эле чектелбестен Мира базардагы сатуучу аялга да жагымсыз сөздөрү менен асылды. Уялуу жөнүндө ал аялга үйрөтүүгө аракет кылды. Бирок чынында өзүнүн орой, катуу айтылган сын сөздөрүнөн башкалар уялып жатышты. Эгер ушунун баарын байкабай жаткан болсо, анын көзүндө дөңгөч болгонуна ишене бериңиз. Мира башкалардын жашоосу менен өтө эле алек болгондуктан өз сөздөрүнө, жүрүш-турушуна көңүл деле бөлбөй калгандай. Ыйык жазуу өз көзүңдөгү дөңгөчтү биринчи суруп сал. Ошондо башкалардын көзүндөгү кыпынды көрө аласың дейт. Инжил китеби Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүм мындай делген. Эмнеге өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң дагы, бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң. Өз көзүңдө дөңгөч турса, бир тууганыңа кел көзүңдөгү кыпынды алып салайын деп кантип айтасың? Эки жүздүү, адегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта. Ошондо бир тууганыңдын көзүндө кантип алып таштоо керектигин билесиң. Ыйык жазуу жашообузда көйгөй жараткан ушуга окшогон майда, бирок маанилүү учурлар жөнүндө таамай айткан. Бирөөнү сынга алып, болжолдоп туруп эле боло элек ишти болуп өткөндөй кылып айта салуу биздин табиятыбызга өтө жакын. Өз жашообузду тартипке салып, жетишпеген жактарыбызды тарбиялоого караганда, бирөөнүн жашоосуна сын тагуу оңой экени талашсыз. Эсиңизге түйүп алыңыз, кымбаттуу курбум. Оозубуздан чыгып жаткан сөздөрүбүз менен иштерибиз үчүн сөзсүз жооп беребиз. Сторми Амартиан деген зайыптар үчүн арнап китеп жазган жазуучу аял тил тууралуу өз китебинде мындай дейт. Мурдубуз менен эгибиздин ортосунда бизди көп кесепеттерге кездештирип туруучу орган жайгашкан. Кез-кезде оозубуздан айтпаш керек болгон көп сөздөр чыгып кетет. Ошонун аркасында башкаларга көп жаракат алып келебиз. Анан кийин акылсыздыгыбыздын жемиштерин да теребиз. Мага 15 жыл мурун айтылган бир сөзүмдүн кесепетин тартууга туура келген. Кулак сал туура келбайсың. Мындай абалдан чыгуунун жалгыз жолу бул кечирим суроо. Оозубуздан эч кандай жамандык чыкпашы үчүн жүрөктөрүбүз сүйүүгө жана жакшылык кылуу ниетине толуш керек. Инжил китебинде жүрөк эмнеге толсо, ооздон ошол сөздөр чыгат дейт. Матай жазган жакшы кабар 12-бөлүм 34-аятта. Эгер жүрөктөрүбүз Кудайдын чындыгына жана сүйүүсүнө толуп турса, анда биз да эмне чындык, эмне сүйүү болсо, ошону сүйлөйбүз. Ыйык жазуу дагы тил тууралуу Жакып жазган катта мындай дейт. 3-бөлүмдө. Ошол сыяктуу тил да дененин кичинекей эле мүчөсү, бирок көп нерсе кылат. Оттун кичинекей эле учкуну чоң токойду өрттөп жок кылат. Тил да от, адилетсиз дүйнө. Денебиздин кичинекей эле жеринен орун алса да, ал бүт денебизди булгайт. Оттуу көлдүн оту менен тутангандыктан бүт жашообузду өрттөп жок кылат. Ал эми тилди эч бир адам багындыра албайт. Тил эйжа бербеген жамандык. Ал болгон. Тили ата-аны даңктайбыз.
тилибиз менен Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адамды каргайбыз. Бир эле ооздон даңктуу да каргоо да чыгат. Бир туугандарым, мындай болбошу керек. Бир эле булактан таза суу да, шор суу да чыгышы мүмкүнбү? Бир туугандарым, анжыр дарагы зайтун, жүзүн багы анжыр бере албайт. Ошол сыяктуу эле шор булактан таза суу чыкпайт. Кымбаттуу айым, жогоруда биз уккан аңгемеде Мира аттуу аялдын өз тилин адамдын жан дүйнөсүн куйкалоочу оттой кылып колдонгонун байкадык. Ыйык жазуу аркылуу Кудай бизди мындай кылууга жол бергиси келбегенин айтып үйрөтөт. Эгер биз кимдир бирөөнү сындап, соттоо менен мамиле кылып жатсак, анда мойнубузга Кудайдын мыйзамынын алдында жана адамдардын алдында да чоң жоопкерчиликти алып жаткан болобуз. Мындай учурда тескерисинче Кудай берген акылды колдонуп, үлгүлүү жүрүм-турумубуз менен башкаларга момундук көрсөтөлү. Акылмандуулук менен момундук бири-бирин толуктоочу абдан баалуу сапаттар. Ыйык жазуу бизди тынчтыкты сүйүүчүлөрдөн болгула, назик мүнөзгө, кайрымдуу жана билгич болууга чакырат. Эң негизгиси жасалма эмес чыныгы, накта болуубуз маанилүү. Анда эмесе биз күч, акылмандуулук ала алган Кудай Теңирибизге бирге сыйыналы. Кудуреттүү Кудайым, биз турмуш жолубузда ар кандай сыноолор аркылуу өтүп, жакшы жакка өзгөргөнгө чейин бизге көпкө чыдаганыңа рахмат. Сөзүңдө жазылгандай башкаларды соттоочу болбостон, боорукер, кайрымдуу болууга үйрөтөгөр. Амин. Ардактуу угарман, сиз келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусун тыңдап жатасыз. Бүгүн биз тил тууралуу бир нече ойлор менен бөлүштүк. Кээде туура эмес айтып алып бармак тиштеп отуруп калганча, кандайдыр бир учурларда унчукпай коюу кандай жакшы экенин көптөрүбүз билебиз. Менин атам ар дайым унчукпай койгон киши үйдөй баледен кутулат деп көп айтчу. Эң туура айтылган ой. Себеби кээде оозумду кулпулап эле койгон жакшы деп кетем. Акылман Сулайман падыша да Накыл сөздөр китебинде көп сүйлөөдөн адам сөзсүз бир күнөөгө чалынаарын айтат эмеспи? Көп сүйлөөгө караганда уккан жакшы экени көп сунушталат. Бирок иш жүзүнө келгенде оюбузга келгенди тезинен айта салууга көптөрүбүз устабыз. Туура, мага чынында эле бул жагынан кыйын. Мен да кишинин сөзүн көп бөлүп алам. Анан кайра кылганымды эстегенде абдан уялам. Эң кубанычтуусу ошол алсыздыгымды жеңүүгө Кудайга дароо айтып кайрылам. Анан чынында эле кийинки жолдору чыдамдуу болууну Кудай эскертип турат. Ал эми сиз, ардактуу айым, укканды жакшы көрөсүзбү? Мен болсо жашоомдун ушул чөйрөсүндө дагы да иштешим керек экенин билем. Эсибизде болсун. Адам канчалык көбүрөөк сүйлөгөн сайын кандайдыр бир көйгөйгө ошончолук жакындайт. Эгерде муну биз эсибизге түйүп алсак, анда тилибизди контролдоого да жакшы мүмкүнчүлүк алабыз. Ыйык жазуунун Накыл сөздөр китебинде Акылман Сулаймандын мындай сөзү жазылган. 10-бөлүм 19-аят. Көп сүйлөгөн адам күнөөгө батпай койбойт. Тилин тыйган адам акылдуу адам. Ал эми баарыбызга эле белгилүү эмеспи? Оюбузга келе калганды дароо айтып жибербей ойлонуп сүйлөө кыйын иш. Өзүбүздү токтото алсак, башкара билсек, бул биздин эң асыл сапаттарыбыз болуп саналат. Бизди жараткан Кудай Теңир ар убакта, ар кандай муктаждыктарыбыз менен андан жардам сурап сыйынууга келүүбүздү каалайт. Эмесе чогуу сыйыналы. Сөздөрүңдө калет жок. Мен анда, кымбаттуу курбум, сиз менен бирге сыйынууга даярмын. Теңирим, бизге сүйлөө, тил берип, бири-бирибиз менен баарлашууга мүмкүнчүлүк берип койгонуңа ыраазыбыз. Оюбуз менен бөлүшүп, башкаларга шык берүүчү жакшы сөздөрүбүздү айтууга сен бүгүн үйрөтүп жатканыңа рахмат. Көп сөздүүлүктүн пайдасыз экенин айтканыңа да ыраазыбыз. Сенин акылмандуулугуңа муктажбыз. Керектүү учурда ток этерин айтып көнсөк экен. Ошондой эле чынчыл болууга үйрөтөгөрчү. Чындыкты сүйүү менен айтууга бизге жардам берчи Кудайым. Амин. Кымбаттуу угарман, алдыдагы аптада бүгүнкү уккандарыбызды иш жүзүнө ашырууга бизде мүмкүнчүлүк көп. Кудайыбыз бизге чынчыл жана кыска, бирок ток этерин айткан акылдуу адам болууга жардам берсе экен. Ушул сөздөр менен биз бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктасак. Кайрадан аба толкунунда амандашканча сак саламатта туруңуз, Асыл Атайым. Мен да сиз менен коштошуп жатып, кайрадан биздин келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусунда кездешкенче аманчылыкта болуңуз демекчимин. Эртең да ушул эле толкунда куттуу коломто уктуруусу үй бүлөлүүлөр үчүн жаңырат. Кудайдын мол батасы сизди жана сиздин жакындарыңызды коштосун. Куттуу үйүңүздөн береке төгүлүп турсун, кымбаттуу курбум. Бизге кат, СМС билдирүүлөрдү жиберүүнү унутпаңыз. Ал эми алдыда Кудай сөзүнө кулак сал рубрикабыз жаңырмакчы.
Акырына чейин биз менен болуңуз. 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 Биз менен болуңуз.